Кыргызстан саясий партиясынын өлкө боюнча расмий сапары 3000 жылдык тарыхы бар Ош шаарында башталды. Салтанаттуу жолугушуу Түштүк калаанын Борбордук стадионунда өтүп, 10 миңден ашуун эл топтолду. Алар өлкөнүн бардык облустарынан чыккан 20дан ашуун Кыргызстан саясий партиясынын мүчөлөрү менен таанышты. Саясий партиянын курамын бардык тармактардан чыккан адистер, коомдук ишмерлер жана өлкөнүн бюджетин миллиарддаган сом салыктык төлөмгө толтурган ишкерлер түзөт. Өлкөнү өнүктүрүүдө улуттардын биримдиги негизги мааниге ээ. Кыргызстан саясий партиясынын жетекчилиги Ош шаарындагы диаспоралар менен жолугушуп, элди биримдикке, достукка чакырышты. Ошондой эле Ош облусундагы 3төн ашуун балдар үйүнө материалдык колдоо көрсөтүштү. Депутаттарыбыз жакшы болуп, шайлоолорду өткүзүп, эсаламаш Кыргызстаныбыз жакшы, эсен болуп жүрсөк, бизге ушу жетет. Саясий партиянын программасы 7 кадамдан турат. Анын өзөгү экономика же саясаттан эмес, өлкөдө ыймандуулукту көтөрүүдөн башталат. Иман болбосо, экономикада көтөрүлбөйт, саясатта да туруктуулук болбойт. Анткени мына көчөлөрдү жаап, көпүрөлөрдү тозуп, ар бир гендерди же завод фабрикалар иштетпей, ушундай көз караштар боло бере турган болсо, эч убакта ири инвесторлор Кыргызстанга келбейт. Биздин партиянын эң негизги өзөчөлүгү бизде бардыгы 40 жаштын орто 40 жаштын тегерегинде жигиттер, ар бир ушу инсан биздин партияга кирген өзүнүн тармагында мыкты ишмер, мыкты профессионал деп эсептеймин. Дээрлик 1 саатка созулган жаанга карабай эл эч жакка тараган жок. Алардын айтымында Кыргызстан саясий партиясы жаш жана демилгелүү бирикме. Программасы жигердүү түзүлгөндүктөн бул партия колдоого тете. Кыргызстан саясий партиясынын түзүлгөнүнө сүйүндүк. Бул жаңы партия, төбөсү көрүнгөн саясатчылар, коомдук ишмерлер бар экен. Кыргызстан партиясы бул Кыргызстанды өнүктүрөт, бириктирет. Ошондуктан биз бул Кыргызстан партиясын жаштар колдойбуз. Мен бул партиянын түзүмүн карап туруп, көпчүлүгү жаштар экенин аябай кызыктырды. Биз жаштарга мүмкүнчүлүк бериш керек да. Салтанаттуу иш-чараны шаңдуу концерт коштоду. Мында Кыргызстандын атактуу эстрада жылдыздары жергиликтүү тургундарга өнөрлөрүн тартуулашты. Мааракеге келген 10 миңдей көрүүчүлөр жеңиштин белгиси катары атылган жанар отко күбө болушту.